көптөгөн кесиптер жок болуп атат. Менин оюмча кесибин жакшы билген адам наоборот иши көбөйөт деп ойлойм. Доктурга акча берип коесузбу, рахмат депчи мисалы. Кореяда байкашымча коррупция деген түшүнүк жок, ой жок. Мен бензиним менен тамак ашыма эле кетет да 13 000 сом. Азыр Кыргызстан деңгээлин алганда анан жаш специалисттер ушундай деңгээлде кантип жашайт дейм да. Ошол жака барып бир доктор болуп, врач болуп иштейм деген адистерге жана студенттерге кандай мамиле жасалат? Чет элдик бүтүп келген студенттерге медициналык квота бербесин деп митинг кылып иш таштоо кылышкан. Адамдын ишке болгондо бир жибин унутуп калып, бир темирин унутуп калып, кайра ачып эле. Көбүнчө операция болгондо бул адамдык фактор болот да, баары бирчи адашуу баардык жерде болот. Эмнеге булар ушундай кичине садик убагынан баштап баланы кыйнайт? Кыргызстанда бир орунга 10 адам келсе, буларда 100 адам да. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Арбаңыздар, саламатсыздарбы? Биздин пикирлешүүбүздү, подкастыбызды баштайбыз. Мына биздин онлайн интернет байланышыбыздын аркы бурчунда, аркы жээгинде бир коногубуз турат. Түштүк Корея өлкөсүндө Жайнак Муратбеков деген жигит турат. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, Эринс байке, кандайсыз? Рахмат чакырганыңызга, подкастка. Бул мен үчүн сыймык сиз менен сүйлөшүү. Жайнак Муратбек уулу 1996-жылы Баткен облусунун Кадамжай районундагы Кара Каштак айылында төрөлгөн. 5-класска чейин Бишкек шаарындагы 46-мектепте окуган. 5-класстан кийин үй бүлөсү менен Баткен облусундагы айылга көчүп барышкан. Ал жакта Сайып Жамал Тажыбаев атындагы 56-мектепте билимин улантып, 11-классты аяктаган. Мектепти бүтүргөн соң Ош мамлекеттик университетинин медициналык факультетине тапшырып окууга кирген. Окуу жалпы 8 жылга созулуп, ага 1 жылдык ординатурадагы кирген. Ординатуранын акыркы жылында Түштүк Кореяга барып, Бусан шаарындагы Сегөрө клиникасында 6 айлык стажировкадан өткөн. Андан кийин Түштүк Кореяда калууну чечип, визанын статусун өзгөртүп, Сеул шаарындагы Shinsegae Seoul Hospital ортопедиялык клиникасына ишке орношкон. Азыркы учурда ошол жерде анестезиолог, реаниматолог болуп эмгектенет. Шүгүр Жайнак. Мен негизи баягы фобия деп коет го. Жаштайыман эле мындай уколдон, анан ак халат кийгендерден аябай корком да. Анан кийин анан ошол фобиям чоңоюп калсам деле уколдойбойбу деп эле коркуп атам да. Ошентсем дагы баягы пикирлеше берели. Эми жакшы маанай менен жакшы бул юмор болду. Жайнак, эми башында өзүңдү тааныштырып кетсең. Түштүк Кореяда жөн эле бир мындай ар кайсы бир башка жумуштарда эмес, ушул медициналык мекемеде ушу иштеп жүрөт экенсиң. Башатың кандай, мектебиң кандай, өспүрүм кезиң кандай, ошо кездеги кыялдарың кандай, ошентип анан кийин тияка бияка урулуп берилип отуруп анан кантип эле ушинтип ушул Түштүк Кореядагы докторлукка келип калдың? Саламатсызбы достор, баарыңыздарга мен көргөнүмө кубанычтамын, Эринс байке. Мен атым жөнүм Жайнак Муратбек уулу. Мен түбүтегим Баткен областы, Кадамжай району, Кара Каштак айылында төрөлүп чоңойгом. Ошол жакта бала чагым өттү. Биз кичинебизде биз Бишкекке көчүп кеттик. 5-класска чейин Бишкекте болдум. Бишкекте окудум. 5-класстан кийин жана миграциянын айынан ата-энем Россияга кетип, биз айылга кайра кайттык. Ата-эне энелерибиздин колунда, туугандарыбыздын. Мен ошол айылда Баткенде бүтүрдүм 11-классты. 11-классты бүтүрүп, Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетине тапшырдым, дарылоо иши факультетине. Ал жакта 6 жыл базалык билим алдым. 6 жылдан кийин 3 жыл бизде ординатура бар. 3 жыл ординатураны, 2 жыл ординатурасын областтык больницада, Ош областтык больницасында өткөрдүм. 1 жыл акыркы жылы Кореяга келип, обмен боюнча, кадр алмашуу боюнча 1 жылга жакын тренинг кылдым. Менин кыскача медициналык өмүр баяным. Ошондо баягы адам бир кесипти тандаганда, мисалы үчүн мектепте башаты мектепте билим алат, анан кийин кандай бир планды коет, мен мындай болом, андай болом деп.
Анан ошондо мындай мектепте окуганда бир жөнөкөй эле мектепте окудуңбу же болбосо мындай лицей, башка өзүнчө мектептер болот го өзгөчө? Жок, мен жөнөкөй орто мектепте эле окудум. Биздин мектеп өтө кичинекей мектеп, аябыз кичине. Ал мектеп бир 10-15 эле кабинети бар. Өтө кичинекей мектеп. Бирок мектепте эле кыялданчумун врач болом деп. Анткени апам түрткү болду мени врач болушумачы. Апам дайыма айта берет эле биздин үй бүлөдөн врач чыксын, врач жок депчи. Анан апамдын ошол сөздөрүн миссия катары алып, 11 класстан эле баштап ортого даярдана баштадым. Общий республиканский тестке. Ортодан жыйынтыгым өтө жогору болбоду, бирок ошол медициналык факультетке кире турганга проходнойго кичине жеттичи. Ошонун эсебинен мен Оштогу медфакка тапшырдым. Ийгиликтүү өттүм, ошентип башталды негизи. Мектепте жүргөндө такыр ойлочу эмесмин, азыркы Кореяда иштеп калам деп. Эч ойда болчу эмес, бирок тагдыр дейби, турмуш дейби, ушул жака алып келип койду азыр. Жайнак, демейде кээ бир ата энелер өзүнүн баягы жетпей калган каалоосун балдарына, кыздарына таңуулай берет дешет да, мындай сен ушундай болбойсуңбу депчи. Анан апам ушундай бол деп айтты эле деп айтпадыңбы? Анан бул мындай таңуулоо эмеспи? Мындай өзүңдүн каалооң болгон каалооңбу же балким башка бир кыялда башка бир кесиптин ээси болом дегендерсиң. Анан апама айтып калып анан ушундай боло берейинчи деген вариант болгон жокпу? Жок, мага медицина жакчу башында эле. Ак халат жакчу. Апам жаштыгымда медицина жагына кетем деп аракет кылган, бирок мүмкүнчүлүгү болбой калган. Апам менин 2 байкем бар. Биринчи орто байкемди медик кылганга аракет кылды, бирок ал болбой военный тарапка кетти. Азыр военный болуп иштейт. Андан кийин мага инвестиция кыла баштады, акчасыны, кеңештерини. Акыры 11 класс бүткөндөн кийин ошо медицина сферасын тандадым. Башында билчү эмесмин. Жакшы эмес, көп жакшы эмес, эми жакшы кесип болуш керек деле тапшыргам. Андан окуган сайын 3-4 курска келгенде медицина бул менин как бы жашоом сыяктуу болупчу, жашоо стилим сыяктуу болуп, эми кесипти туура тандадым деп түшүндүм ошондо 3-4 курста гана. Эми Кыргызстанда деле медициналык мекемелер, медициналык ушул жайлар, ооруканалар, клиникалар бар да толтура. Мамлекеттик жана жеке дегендей. Ошондой эле дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө Түштүк Кореядан башка деле ушул медициналык тарабы өнүккөн өлкөлөр бар да. Эмне үчүн ошол Түштүк Кореяга барып медициналык бир адис болууну кааладың да? Мен Кореяга келем деп такыр ойлочу эмесмин. Корей тилин да жакшы билчү эмесмин башындачы. Бирок мен окуп жүргөндө 5-курсумда биз корейский бир группа барып, волонтердук группа. Биз Баткендин медицина жетпеген айылдарына барып, мобилдик клиника жасап, анын ичинде стоматология, педиатр, терапевт, ошондой кесиптеги адамдар менен чогуу барып, медицина жетпеген жактарга барып медициналык кызмат көрсөткөнбүз 1 айга жакын. Ошол жерде корейцтер менен жакшы таанышып, алар менен жакын болуп кетип, 5-курсумда алар менен мага сунушташты. Кореяга барып тренинг өтпөйсүңбү? Кыргызстандын медицинасына жардам болот, биз сага башында жардам беребиз депчи. Алардын кеңешин угуп, мен 6-курсту бүткөндөн кийин документ даярданып баштагам. Ошонун эсебинен биринчи Кореяга Пусан шаарында Сегеро деген клиникага, ал онкология клиникасы. 3 ай ал жакта, 3 ай дагы ортопедиялык клиникада жүрдүм Сеулда. Сегеро деген бул ошол Пусанда дүйнөгө жол деп которулат, кыргызча которгондо. Ошол Сегеродан башталган менин медицина, Корей медицинасына кызыгуум. Дүйнөгө жол ошол клиника аркылуу чыккан. Анан эми ошол Түштүк Кореяга барганда жайнак келип калыптыр деп эле мындай эми баары бир чоочун өлкө, чоочун жер да. Ал жака ыңгайлашуу, адаптациялануу кандай болду эми? Ал жакта мындай кыйынчылыктар, жөнөкөй гана жашоодогу баягы бир кыйынчылыктар болдубу же мындай эч маселе болгон жокпу? Кыйынчылыктар болду. Бул жакта Кореядагы бул азиялык өлкө, восточная культура бар, бирок булардын жашоого болгон көз карашы, жашоо ритми такыр башкача.
бизге ак көрүнгөн нерсе буларга кызыл көрүнөт да. Ошондой талашуулар көп болот. Бул мындай го депчи. Буларда тарбия башкача болгон үчүн башында биринчи келгенде естественно тил жагынан барьер болду көбүнчө. Бул жакта баардыгы англисче билбейт да. Ошого тил жагынан чектелүүлөр болду башында. Бул бир. Экинчи жагынан башында келгенде студент болуп келгем да, финансы жагынан чектелүү болду. Бул жакта баары жашоо деңгээли жогору, жашоо акча да көп кетет башындачы. Финанс жагынан кыйын болду башында. Кантип жеткирем деп ойлоп, аракет кылып жашадык, акыры жашап кеттик, көнүп кеттик, ритмге түшүп алдык. Эми ал жакта жашап атканыңызга, иштеп атканга канча убакыт болду, канча жыл болду? 3 жыл болду. Эми 3 жыл деле жашоону же болбосо ошол медицинанын акыбалын мындай, бул мындай экен, бул тигиндей экен, бизде болсо мындай болчу деп айырмалаганга болорлук убакытта Түштүк Кореяндагы медицина менен Кыргызстандагы медицинанын айырмачылыгы. Биринчи айырмачылыгы булар көп окушат. Бизге караганда булар 2-3 эсе көп окушат. Мектептен башталганда эле бул мектепте буларда да система бар, бизге окшош ОРТ системасычы, университетке кирүүнүн жолу. Буларда ошо ОРТга 3 жыл даярданышат булар мектепте жүрүп элечи. 3 жыл мен жакында досторумдан угам, ОРТга алар Корея ОРТсуна даярданганы. 1 жыл бою мен күн көргөн эмесмин деген случайлар бар да, учурлар бар. Ошончо катуу даярданышат. Бул жакта Корея мамлекети өтө кичине болгон үчүн 51 миллион да. Кичинекей жерде 51 миллионду адам жашаса, бул жакта нефть жок, бир гана билим аркылуу гана адамдар жашап ийгиликке жетет да. Ошон үчүн билимге булар жаш кезинен, садиктен баштап билимге чуркашат. Садикте балдардын убактысы жок. Садикке барат, кружокко барат, саат 10-10 келишетчи. Булар кичинекей кезинен конкуренция, кичинекей кезинен мен ушундай болом деп булар ата-энелери даярдашатчы, как эме катары, специалист катарычы. Ошон үчүн башында кыйын болгон магачы, чындап булардын медицина деңгээлдеги специалисттери жогору да башкача жүгүрүшөт. Мен Советтик Союз медицинасынан чыккам да, ошто көбүнчө Советтик Союз медицинасын колдонобуз. Бул жака келгенде булар көбүнчө европалык жана америкалык протокол менен, америкалык метод лечения менен кылган үчүн башында адаптация болгонго кыйын болду. Түшүнбөйм кээ бирки. Даже чен-бирдиктер башкача. Жалпак тилмен айтканда биз сантиметр деп ченесек, булар башкачараак ченейт да медициналык анализдерде. Ошолорду түшүнүш, врачтардын культурасыны, пациенттерге мамилеси такыр башкача булардачы. Башында ошолор кыйын болду. 1 жылга жакын адаптация болуп, 1 жылдан кийин ошол нерсе менден естествен жол менен чыга баштады. Ошол булардан үйрөнгөн нерсечи. Биринчиде келгенде, мен 6 айга келгенде медицина деңгээли өтө жогору экен. Техника байкалды. Булар в основном техника менен иштейт. Без технология булар врач өтө жакшы жабдыктар менен иштеген үчүн өтө оңой бул жакта. Диагноз коюш, система бизге караганда жакшы уюштурулган. Ар биринин өзүнүн иши бар. Бири-биринин ишине кийлишпейт. Субординацияны байкайм буларчы. Иште башка адам, жашоодо башка адам. Ишке келгенде иштин өзүнүн сөздөрүн колдонот, өзүнүн эрежелери менен гана жашайт, мындай өзүнүн жеке оюн айтпайт. Ошол жагынан мага өтө жакты. Анткени мен 2 жыл Ошто жүргөн үчүн, Ошто башкача тартипте иштегенбиз да. Анан бул жака келгенде мен таң калдым. Медицинанын деңгээли бул жакта кыйла жогору, чынын айтканда. Не только технология боюнча, мындай орунду дарылоо, пациент менен сүйлөшүү, баардык жагынан бул жакта жогору. Биз көп нерсе үйрөнүшүбүз керек. Эми Кыргызстандагы медицинаны мен бир беткей өтө жаман деп айтпас элем, бирок бир өксүктөр бар да, мындай өзүң билесиң, биякты көргөнсүң, жүргөнсүң дегендей, мындай коррупция бар. Доктурга акча берип мынтип коесузбу, рахмат депчи, мисалы, акча бермейлер бар. Андан кийин өзү ыраазы болуп, муну алып коюңуз эми дегендей ушундай варианттар бар. Доктурлар өздөрү сураган варианттар бар.
ошол эле учурда баягы медицинанын акыбалы кээде аябай ошол бейтаптардын көптүгүнөн бөлмөлөргө эмес коридорлорго бейтаптар жатып калган учурлар бар. Толтура ушундай маселелер бар. Ошол эле учурда доктурлардын баягы эмоциясы чыңалып, жанагындай кырдаалдарда бейтаптарга бакырып ийген ушундай мамилеси бар. Эми ошол Түштүк Кореяны медицинаны көргөн бир адис катары эмнеден улам ошондой болот экен деп ойлоп калдыңыз? Акча маселеси, техника маселеси чечилсе, ошондой мен азыркы жогоруда айтып өткөн көйгөйлөр жоголобу же бул башка дагы маселе? Менин оюмча, кыска айтканда баардык нерсе акчага келип такалат. Мен жеке оюм, мен университетти бүттүм Кыргызстанда жүргөндөчү. Ана университетти бүтүп бир жерге жумушка жиберишти мени, анестезиолог болуп иште депчи. Ал жака бардым. Эми айтпайм кайсы жер экенчи. Ага 15 күн 15 дежурство, кечки дежурствону аласың, 15 түнү бою 15 түн уктабайсың деген сөз да. Анан 13 000 айлык беребиз деди. Эми элестетиңиз, 15 дежурством бар, 13 000 айлыгым бар. Ишо эгер мен үй бүлөм болсо, балам болсо, мен бензиним менен тамак ашыма эле кетет да 13 000 сом. Азыр Кыргызстан деңгээлин алганда, анан жаш специалисттер ушундай деңгээлде кантип жашайт дейм да. Негизи бизде жаш специалисттердин мен байкаганым досторумдан, коллегаларымдан азыр отток кетип атат, мындай агым кетип атат. Жаш специалисттер көбүнчө чет өлкөлөргө, айлык майына жогору жака кетип атат. Бул өкүнүчтүү албетте. Бир жагынан өкүнүчтүү, бир жагынан ал жактан жакшы кесиптин ээси болуп, дагы Кыргызстанга да талым кошот деген да жакшы мындай жагы бар. Бирок менин оюмча, Кореяны алсам, Кореяда национальный медицинская страховка бар. Ар бир кореец айына $100 жакын, $100 азыраак акчаны берет медициналык страховкага. Больницага барса да, барбаса да. Андан кийин эгер кокус ооруп калса, больницага келсе 90% бекер дарыланат. Кореяда байкашымча коррупция деген түшүнүк жок, ой жок. Пациенттен акча алуу деген ой жок. Анан эми бизде мен медик катары мен түшүнөм, менин коллегаларым, мен өзүм деле ошол жактан иштейм да, иштегем. Анан ошондой 13 000 айлык, эми 20 000 болсо деле жетпейт азыр. Айлык берсе, анан үй бүлөң болсо, жаш специалист болсоң, каяка жеткиресиң деп ойлойм да. Мен оюмча, бизде ОМС системасы менен иштейт да медициначы. ОМСке ар бир адам акча төлөйт. Бир 100 сом, 200 сом айына ошого жакын. Ошону мен жеке оюмда, эгер медицинада радикально бир өзгөртүүлөр киргизем десе, ошо ОМСти көбөйтүш керек го. Жок дегенде 1000 сом кылыш керек да. Ошондо врачтардын да маянасы жок дегенде бир 2-3 эсе көтөрүлсө, балким эми бардыгы албай коет дебейм, бирок көпчүлүгү албай коет деп ойлойм. Эми Түштүк Кореядагы медицинага кайрылсак, ошол бул жактан же болбосо чет өлкөдөн студент болуп ошол жакта медициналык билим алам деп барган студенттерге, же болбосо бул жакта ушул диплому бар медициналык окуу жайды бүттү деген, ошол жака барып бир доктор болуп, врач болуп иштейм деген адистерге жана студенттерге кандай мамиле жасалат? Мамиле именно Кореяда дискриминация байкалат. Чет элдик специалисттерге, айрыкча медицина тармагында, анткени жакында эле булар чет элдик бүтүп келген студенттерге медициналык квота бербесин деп митинг кылып иш таштоо кылышкан. Анан бирок бул мүмкүн эмес деген нерсе эмес. Жүрөт чет элдик студенттер, иштеп окуган, орус тилдүү студенттер, бул жакта врач болуп иштеген студенттер жүрөт. Мүмкүн, албетте. Эң башкысы, бир мамлекетке чет элдик специалист барып иштейм десе, жаш дарыгер, биринчи ал жактан текшериш керек. Биздин дипломду алар тааныйбы, тааныбайбы. Корея бул биздин дипломду тааныйт. Ошмонун, анан Кыргыз Славян университети, анан медакадемия, ошо үчөөнү мен билишимче тааныйт булар. Мындай чындап бул диплом деп билишетчи. Биринчи этап ошол. Экинчи этап бул уже тил. Кореяда топик деп коет, 6 уровень бар. 6 уровеньден эгер 5-чи уровеньди алсаң, сенде мүмкүнчүлүк бар аттандашканга, кореялык лицензия алгангачы.
6 этап бар. 6 этаптын ар бирин өтсөң, примерно бир 4 жылга жакын убакытта Корея лицензиясын алсаң болот. Ошол Түштүк Корея медицинасында мисалы үчүн профессионализмге, кесипкөйлүккө артыкчылык берилеби? Мына мисалы үчүн мейли кайсы өлкөдөн экениңизге карабай, кайсы улуттан экениңизге карабай, мисалы үчүн сиз ошол жерде карьера кыла аласызбы? Мисалы үчүн аябай башкалардан мыкты, ошол жергиликтүү Корей докторлорунда дагы мыкты, чебер болсоңуз, ошентип карьераңыз жогорулап, мындай бир өсүп өнүп, ошондойго мүмкүнчүлүк барбы, же бул баары бир четтен келген, биз өзүбүздүкүлөрдү чыгаралы дегендей билинбеген нерсе барбы? Кореяда 4 регион бар, чоң шаар. Ошо 4 шаарда байкалбайт дискриминация. Чоң шаар болгон националисттер көп ал жакта. Андан кичинекей региондор бар, ал жакта билинип калат, бул чет элдик дарыгер деп пациенттер анча барбайт. Мен Сеул, Пусан, Тэгу ушундай чоң шаарларда мен байкаган жокмун. Эгер кесипкөй өзүнүн ишин жакшы билген профессионал болсо, аны бөлгөн учурлар жок. Жана эгерде бир уникальный операция өтө сиз айткандай кесипкөй специалист болсо, булар чет элдик дебей, баардык жагынан колдогонго, жардам бергенге, тартканга аракет кылат, сыйлашат да жада калса. 6 этап дедим го, эгерде өтө күчтүү специалист болуп, 10 жылдык опытың тажрыйбаң болсо, 6 этаптан 4 жыл эмес, даже 2 жылда лицензия алып коюу мүмкүнчүлүгү бар. Түштүк Кореядагы медицина мындай тим эле укмуш, идеалдуу деп эми айтсак болобу, же биздегидей мисалы үчүн Кыргызстандын докторлору бар эмес, кээ бирлери мисалы үчүн операция кылып атканда ушул кесипкөйлүгүндө бир мандем болгон учурлар болот да, мындай операция кылып жанагы адамдын ичке койганда бир жибин унутуп калып, бир темирин унутуп калып, кайра ачып эле ушундай бир нерселер болот го, мындай врачтык салаакылыкчы. Ошондой бир мандемдерде барбы Түштүк Кореянын медицинасында? Албетте, туура айтасыз. Көбүнчө операция болгондо бул адамдык фактор болот да, баары бирчи адашуу баардык жерде болот. Бирок мен 3 эле жыл болду медицинада жүргөнүм. Ошондой жаңылыктардан дагы өзүмдүн иштеген 2-3 жерде иштедим, ал жактан да көрбөдүм, ушунчалык соттошкон учурларды көргөн жокмун. Негизи айтканда айттым го башында эле, булар теорияны жакшы билет бизге караганда. Теорияны өтө көп окуйт. Мындайча айтканда, теорияны анча жакшы билбеген врачтары да бар. Процентный соотношение алсак, 70% теорияны өтө жакшы билет. Улардын медициналык системасы теорияны кантип практикада колдонууга өтө жакшы басым жасайт. Определенный симуляционный центрлери бар. Адамга окшогон манекендер бар. Биринчи окушат, андан кийин адамга практика кылат. Ошон үчүн буларда теория менен практика өтө жакын келген. Мен биринчи келгенде таң калдым. Окутушат теорияны дагы, практиканы дагы. Бизде болсо теория башка жакта калып кетет кээде. Советтик китептер менен калып кетет. Эски колдонбогон кээде советтик нерселерди окуп, анан практикага келгенде такыр башка нерсечи, экөө эки башка болуп кетет кээдечи. Универде 6 жыл бүтүп, больницага келсең такыр башка нерсе да. Ошого көбүнчө биз кыргыздар ошол симуляционный центрлерге көбүрөөк басым жасашыбыз керек го. Анткени бизде, мен билишимче, теория аксайт. Теория өтө аксайт. Бизде көбүнчө практикага барганда бир агайды таап, бир ментор, наставник таап, ошонун артынан 1-2 жыл жүрүп, ошонун бүт билимин өзүнө алып, ушундай жол менен бизден билим өтөтчү көбүнчө, айрыкча хирургтарда. Өзү бул деңгээл университетте боло турган деңгээл да. Бул ушул өтүүчү, билим өтүүсү. Өзгөртө турган көп нерсе бар негизи. Булардан үйрөнө турган нерсе бар, бизден да үйрөнө турган нерселер бар булардан. Бизде да өтө көп таланттуу кесипте өзүнүн кесибин сүйгөн биздин специалисттерибиз да бар. Кыргызстанда эми жыл сайын эле мындай медициналык окуу жайларды бүтүп чыккан бүтүрүүчүлөр болот да. Эми алардын баары кайсы бир медициналык мекемелерде, клиникаларда, ооруканаларда жумушун таап иштеп аткандыр, иштебей жүргөндөр бар. Сиз ошол Түштүк Кореяда иштеп аткан, реалдуу ошол Түштүк Кореянын медицинасын реалдуу түрдө көрүп аткан, аралашып аткан адис катары
ушул Кыргызстандагы медициналык окуу жайларды бүтүп аткан бүтүрүүчүлөргө кандай бир кеңеш, насаат бар? Эгерде бардык бүтүрүп келген бүтүрүүчүлөр бир 5-6 жыл чет өлкөдө практика алып, билим алып, билим жагынан дагы, кругозор жагынан дагы өсүп келген эң жакшы деп ойлойм. Көп специалисттерге совет берем, эми бүткөндөргө. Чет өлкөгө чыгып, практика алып 5-6 жыл, андан кийин өзүбүздүн өлкөдө иштеген бул жакшы деп ойлойм. Азыр негизи век технологияга эч бир виза жагынан да барьер жок биздин өлкөдө. Кыргыз паспорту менен бардык өлкөгө виза тапшырып келе алабызчы, бул өтө чоң мүмкүнчүлүк. Анан тил барьерин эле жеңип, чет өлкөгө барып иштеп, бир кесиптин жакшы ээси болсо жакшы деп ойлойм, албетте мүмкүнчүлүк болсо. Түштүк Кореядагы саламаттык сактоо тармагынын кайсы жактары өзгөчө бир таң калтырды? Бул бизде жок эле, башка жактан көрбөдүм эле, бул жакта ушундай бар экен деп өзгөчө таң калтырган жагдай. Техникалар таң калтырды. Бизде жок техникалар бар, дүйнөлүк деңгээлдеги көрүп таң калыштуу роботтор барчы. Мисалы адамдын ден соолугуна кандай мындай жөнөкөй сөз менен, жупуну сөз менен түшүндүргөндө кандай техникалар эмне кылып коет экен дегендей? Мен биринчи келгенде Путанда онкология клиникасында жүрдүм. Ал жерде биз онкологияны алдын ала билүү лабораториясында да жүрүп калдымчы. Булар адамда канын алышат, жалпак тил менен айтканда 10 жылдан кийин сизде онкология грудной железы болот деген проценти көп чыкса, алар келип операция кылып өзүнүн грудная железин алдырып салатчы. Ушундай случайлар көп болгондо таң калгам. Бир гана лабораторный данные менен эле 10 жылдан кийин сиздин гениңизде рак клеткасы өнүгүшү мүмкүн деген заключение менен алдырып салат. Буларда мен эң көп таң калтырган молекулярный профилактикасы өтө жакшычы. 5 жылдан кийин ооруп каласыз деп диагноз коюшкан учурлар көп. Бизде андай кыйыныраак, ушул сфера аксайт бизде, профилактика сферасы аксайт бизде. Негизинен жана сөздүн башында ушул Кыргызстандагы медициналык система жана Түштүк Кореядагы медициналык система жөнүндө кичине учкай айтылып кетпедиби? Кыргызстан ушул Түштүк Корея медицинасынан кайсы жактарын өзгөчө мындай өзүнө алса болот эле? Ошо айткандай, Пусанда жүргөндө профилактика жаатында 1-2 ай иштедим. Өтө көп нерсени үйрөнсө болот экен, айрыкча лабораториялары буларда өтө күчтүү болуп саналат. Лабораторный анализдер менен көп ооруларды алдын алыша алат. Ошол эле онкология, ошол эле башка ооруларды дагы алдын алып, ушул гениңдин ушул хромосомада ушундай дефект бар деп заранее алдын ала булар диагноз койгону мен таң калтырган башында. Ал эми Түштүк Корея десе жанагы медицинасы өнүккөн бир ушундай бир өлкө эске түшөт да. Ошол эле учурда жанагы пластикалык операция, ошондой сыяктуу бир толгон токой ушундай бир тармактары бар да. Анан негизи эле адамдын өзүнө өзү саламаттыгына кам көрүүсү, сергек жашоо образы сөзсүз эле ооруп калганда ооруканага чуркабастан алдын ала ден соолукту сактап карманып жүрүү жагы жалпы ушул корейлерде мамлекеттик ушул ден соолук саясатында кандай жагдайлар бар? Корейлер өтө көп жашоочуларга кирет. Буларда 90 жаш жакшы эле жаш. 90-95ке барып, анан булар эме кылышатчы. Өтүп кеткендер көп. 60 жаш дегенде бул 60 жаш бизде кары сезилет, 60 десечи. Кыргызстанда 60тан кийин жашоо башталат. Өздөрү айтат, 60тан кийин жашоо башталат, пенсиядан кийинчи. Анан национальный ушундай пропагандасы бар, сергек образ жашоо дегенчи. Ар бир райондо өзүнүн сергек тренировка кыла турган жерлери бар, атайын кружоктору бар, чоң эжелер, чоң аксакалдар барып тренировка кылат. Мен биринчи көргөндө таң калганмын. Бизде аксакалдар башкача түшүнөбүз да, картайган адам десечи, булар картайган адамдар менден да жакшы эме болсо чуркашатчы.
Өтө негизинен өтө физикалык жактан активный эл болуп саналат булар. Эми мындай медицинага тиешеси жок эле мындай суроо да, ошол Түштүк Корея элинин кыргыздардан айырмасы эми менталитети жагынан мындай таң калтырган, анан баягы мындай чочуткан, ушу кантип болсун депчи. Ошондой жагдайлар, мандемдер кайсылар? Булар негизи отурукташкан эл болуп саналатчы. Мал чарбачылыгы менен алек болуп, дыйканчылык менен алек болгон эл. А биз кыргыздар көчмөн эл болгон үчүн биз башкача карайбыз баардык нерселергечи. Көчмөндүк бизде бар. Булар болсо көп жылдан бери хан башкарып келген да буларды. Чосон учуру деп коет, Чосон хандыгы деп коет. Ошондон бери хандар башкарып келген үчүн буларда иерархия бар. Баардык нерседе иерархия бар. Компанияда бир 10 сыяктуу, 10дон да ашык должности бар. Бизде директор, зам го, буларда бир 10 сыяктуу Ким Жаңним, Бо Жаңним, ним деп кете берет. Такыр адашпашың керекчи. Адашыпсаң мындай фамильярность болуп калат. Ошол таң калтырган, булар иерархия өтө күчтүү. Больницада да, компанияда да, баардык жерде. Сыйлашың керек, ошо иерархияны түшүнүшүң керек биринчи. Ошол нерсе кичине таң калтырып, мага андай орусча айтканда непривычно болгон башында. Анан ошол Түштүк Кореяда жүргөндө мындай сиз ойлобогон бир олдоксон, өзүңүз бир олдоксон бир нерсе кылып алган, бир күлкүлүү же бир таң калыштуу же бир ыңгайсыз учурлар болду беле? Мен тилди жакшы билчү эмесмин да биринчи келгенде. Андан кийин эч ким жардам деле бербейт, продукт кылам деп барып, майдын ордуна майга окшош эле буларда уксус бар экен. Уксус жана кислота. Ошону сатып алып, келип тоокто куурганмын, кадимкидей кууруп жеп атам, тоок жесем ачуу да. Таң калып, мен билчү эмесмин, ал мен уксуска эле тоок кууруп жегенимдечи. Ушундай тил билбей адашкан учурлар өтө көп болгон. Башка шаарга кетип калган учурлар болгон. Анан кыргыздарда байкабаган, кыргыздарда жок ушул Түштүк Кореялердеги сапаттар кайсылар? Өзгөчө бир сапаттар. Кыргыздар ошондон үлгү алса, ошондой болсок деген. Убакытка так болуш керек. Биз негизи саат менен белгилеп 3тө кел деп ойлойбуз да, булар болсо 3төн 5 мүнөт өткөндө кел деп сүйлөшөт. Анан 5 мүнөт кечке 5 мүнөт булар үчүн өтө маанилүү да. Анан башында келгенде мен дагы убакытка так болбой, көп эле мындай четке кагылгам. Азыр болсо убакытка так боло баштадым. Убакыттан кечиксем өзүмдү өтө жаман сезип, мындай башка бирөөнүн жашоосун алып койгонсуп, убактысын алгансып, мындай убакытка так болгонду үйрөнүшүбүз керек биринчиден. Экинчиден, жумушуна өтө булар ответственный карайтчы. Өзүнө берилген тапшырмасына баардык нерсени унутуп, бир гана ошону кылышатчы. Бизде ошону үйрөнүшүбүз керек. Мындай чачыранбайчы. Өзүнүн ответственный болгонго үйрөнүшүбүз керек деп ойлойм. Түштүк Кореяда улуу муун менен, карыя муун менен жаш муундун ортосунда кандай мамиле? Мындай сураганымдын себеби, мисалы үчүн Кыргызстанда жаштар мындай болуп кетти, илгери биздин убактагы арлар мындай болчу элек, ошонун баарын унутушту, биздин салттарыбызды унутушту, маданиятты унутушту дешет да. Анан таптакыр эле телефон ушундай чукулап кетишти, тияк биякты билишпейт деп ушундай бир сын айтышат да. Түштүк Кореяда кандай? Биздегидей айтышпайт буларчы. Буларда карылары дагы техникага жакын келишет. Карылары дагы өтө картайган программисттерди көрүп таң калгам мен. 50-60 программисттер код жазганды көрүп таң калгам. Биздегидей эле байкалбайт. Бизде эми жана советтик муун деп айырмаласа болот, советтен кийинки муун депчи. Буларда дагы мындай советтик муун сыяктуу бир муун бар. Эч жаштардын культурасын түшүнбөгөн, бирок өтө аз процентте. Пайызы өтө аз. Анча байкалбайт. Бир эле мурдагы кары муун англисче жакшы сүйлөбөгөнүнөн эле айырмаланбаса, калган жагынан өтө эле көп айырмачылык байкалбайт. Жаштарга түшүнүү менен карашат булар.
Жакында эле ушул мен подкасттардын бириндеги бир каарманым айтты, билим берүү жаатында ошол эле Европада, Америкада билимди алышат, бирок ал билимди практикада колдонуу маселеси барган сайын кыйын болуп баратат. Анткени көптөгөн кесиптер пайда болуп, көптөгөн кесиптер жок болуп атат. Ошон үчүн окуу жайда алган теориясын реалдуу жашоодо колдонуу маселеси чыгып атат депчи. Түштүк Кореяда бул жагынан кандай? Азыр жакынкы 5 жылдан бери жанагы искусственный интеллект деп коет го. Ошол чыккандан бери көп билимге болгон, билим алууга болгон көз караш өзгөрдү, айрыкча Кореяда. Көп нерсени OpenAI, искусственный интеллект жасап калдычы. Анан негизи көпчүлүк айтышат, искусственный интеллект чыкты, жана иш орундары азайып, мен жумушсуз калам депчи. Жок. Мен оюмча кесибин жакшы билген адам, наоборот, иши көбөйөт деп ойлойм. Искусственный интеллект бир гана бир инструмент сыяктуу эле азырынча. Жакынкы 5 жылда бир гана инструмент, көп нерсе кыла албайт. Убакытты экономдоочу инструмент. Мен өзүм азыр GPT-ни колдоном. Бир 3 ассистентим бар сыяктуумун да. Мен задачаларды берем, 3 адамдын ишин кылып, мага отчет берет. Анан ошону колдонсок жакшы, убактыбыз эконом болот деп ойлойм. Үй бүлөлүк баалуулуктар кандайча бааланат түштүк Кореялерде? Мисалы үчүн балалы болбой эле коелу, жумуш деп, ушундай жумуштун көптүгү үй бүлөлүк жагдайга да таасирин тийгизеби? Ушул өңүттө кандай? Же болбосо жаштардын баягы бузулуп атканы, мисалы үчүн батышта, Америкада көп маселе го, баңгичилик, эчтекеге кызыкпай эле ушундай болуп жүргөн жагдайлар. Ошол кандай? Демографиялык кризис болуп атат азыр Кореяда. Азыр Кореяда төрөлүү бул бир адам 0,68 өзүнүн мындайча айтканда өзүнүн жарымын эле калтырып ататчы. Эгерде ушул демографиялык кризис 0,68ден 1ге чейин жетпесе, жакынкы бир муун алмашканда Корея азыр 51 миллион болсо 25 эле калатчы. Ошого азыр Кореяда акыркы күндөрү агентстволор көбөйдү. Чет өлкөдөн адамдарды алып келип үй бүлө курганчы. Мен көп угам, айрыкча Корея адамдары мындай үй бүлөгө өтө талап көп коюшат. Бардыгы идеальный болгондон кийин үй бүлө курам деген Корея кыздары деле, балдары деле ошол талап барган сайын, жогорулаган сайын үй бүлө курулбайт Кореядачы. Азыр национальный деңгээлде булар өтө көп акчаны бөлүшүп атат. Үй бүлөнү көп неме кылгангачы. Үй бүлө төрөгөндөргө ар бирине жаңылышпасам $10,000 берсе керек эле, жаңылышпасам. Ошол 18 жашка чейин $10,000 берсе керек. Ушундай программалар өтө көп. Садиктен бесплатный, көп жагынан бесплатный, мындай мамлекет болушунча аракет кылып атат ушул. Бир муун алмашкандан кийин ушундай кризиске кабылбайлы деп. Интернешнл үй бүлөлөр өтө көбөйдү, айрыкча Вьетнам корейц менен, орус корейц менен ошондойлор өтө көбөйдү бул жакта. Кыргызстанда мисалы үчүн улуттук идеология түзбөсөк болбойт, таппасак болбойт. Моундай багыт менен жашашыбыз керек. Моундай идеология менен жашаш керек. Мисалы үчүн Манастын 7 осуяты, же болбосо дагы моундай нерселер менен жашаш керек деген ушундай нерсе бар го. Түштүк Кореяда мындай идеология деген түшүнүк барбы? Же жокпу? Эмне идеология менен жашашат алар? Булар бизге караганда көбүрөөк патриот келет. Эми мен мурда патриот десем мындай кыргыз мындай деп ойлойт элем, күйүп жанган мындай. Бирок патриот дегенде булар башкачараак түшүнүшөтчү. Политикалык жактан өтө активный эл саналат. Жакында эле шайлоо болду, жаңылышпасам 85% келди, катышуу 85% болду да. Бул менин оюмча дүйнөдө болбогон эксперимент да. 85% адам барып добуш бергеничи. Анан бул көрсөтүп турат, бул мамлекетинин тагдыры, мамлекетинин чечимдери буларга маанилүү экенинчи. Политикалык жактан өтө бир активдүү эл саналат. Площадь бар бизге окшош, Алатау Аянтаа сыяктуу. Күнүгө митинг ал жерде, күнүгө. Бир карасаң Кытайлар кетсин деп чыгат, бир карасаң мына закон, митинг жок күн болбойт Кореяда.
Идеология албетте бар. Идеология бар. Корея деп булар көпчүлүгү мындай күйүп жанат, чет өлкөгө чыкса, өзү мындай каалабаса дагы Кореядамын деп өзүн өтө жакшы тартуулайт дүйнөгөчү. Дүйнөгө болгон булардын имиджи, Корея деген имиджди өтө жакшы сакташат. Ар бир жаран чет өлкөгө чыкса, ушу корейстер уят кылбайын, өзү жаман болсо дагы эч мындай эме кылбаганын байкап, биз да үйрөнүшүбүз керек ушундай болуштучу. Чет өлкөдө биз эми Кыргызстандын представители болгон үчүн өзүбүздү жакшы алып жүрүп, өзүбүздү жакшы кыргыз элин жакшы жактан көрсөткөнгө аракет кылышыбыз керек. Түштүк Кореяда үй бүлөдө бала тарбиялоо маселеси кандай? Баланы кантип тарбиялашат? Кандай багытка көбүрөөк мындай чакырык кылышат? Мындай бол, андай бол деп таңуулоо жагы, же насаат айтуу жагы, же дагы башка бала тарбиялоодогу ыкмалар кандай? Негизи айтканда, көбүнчө булар билимге басым жасашат. Кичинекей школа, кичинекей садиктен баштап кружокторго барат. Жаш баланын өзүнө болгон убактысы такыр жок, мындайча айтканда. Бир жагынан карасаң, жаш балага инвестиция кылтат келечегине. Бир жагынан карасаң, анын жаштыгын, анын балалык оюнун урдап коетчу. Билимге негизи көпчүлүгү билимге басым жасашат. Окуу учурунда дагы ограничениялар өтө көп булардачы. Үй бүлөсү, мен чынын айтканда, мен будущий келечектеги үй бүлөмдү андай катуу тарбиялагым келбейт. Булардан эми билбейм, жаштыгын урдагым келбейт кружоктор мененчи. Булар менин көз карашым боюнча өтө эле көп ушул жагынан эме кылышат, түйшүк тартышат, жаш баланын келечеги депчи. Балким булардын ийгилиги ушундадыр деп ойлоп коем кээде. Кичинесинен басым жасаганы деп. Түштүк Корея бул өнүккөн өлкөлөрдүн бири да. Өнүккөн дегенде мындай экономикалык шарттары, адамдарга болгон жашоодогу комфорттордун түзүлүшү, экономикалык ар кайсы бир өсүүлөр, айтор адамдын жашоосундагы жыргалчылыктар, ыңгайлуулуктар көп өлкө да. Ошону мамлекет кандай бир система менен түзүп берген өлкө. Ошондой өлкөдө мындай байкап, ары бери өтүп караганда адамдар баары бактылуудайбы? Анткени салыштырмалуу түрдө жашоолору комфорт болуп, кайсы бир шарттар түзүлүп, Түштүк Корея өнүккөн өлкө болуп, адамдар бактылуубу мындай байкалабы? Эми кимге салыштырганда да, кимге салыштырсам болот. Менин көз карашымча бактылуу, анткени финансы жагынан мындай өтө тынчсызданбайт буларчы. Айлыгы үй бүлөсүнө дагы баардыгына жетип, жана откладывать эткенге да ашып калат, сактап койгонго да ашып калат. Жакында эле айлык майына Япониядан өттү. Жакында 1 жыл болду. Минимальная зарплата деп коет, ошол Япониядан өттү, жогору болуп кетти. Мен оюмча бактылуулук да көбүнчө акчадан көз каранды го, анткени акча жагынан кыйналган адам бактылуу мындай өзүн тынч сезбейт да. Үй бүлөсү эме болуп атса, мындай кыйналып атса, өзүн тынч сезбеген үчүн финансылык жагынан булар бактылуу. Башка дагы толгондо кой көйгөйлөр бар бул жакта, анткени мындайча айтканда булардын жери кичине да. Булар Баткен, Жалабат, Ошту кошкондо ошол жерде. Сеулдан Пусанга 5 саатта барасың. Хайвей деп коет, жанагы тез жүрүүчү жолдончу. Анан жери кичине болгон үчүн адамы көп, конкуренция ошончо көп. Бизде бир Кыргызстанда бир орунга 10 адам келсе, буларда 100 адам да. Ошон үчүн өтө мыкты болбосоң өзүңдүн кесибиңден, сен конкуренцияга чыдабайсың. Суицид да көп, ошон үчүн конкуренция көп жерде суицид да көп. Япония, Кореяда суицид көп. Неге? Конкуренциядан. Ошону Анда ойлойм, жана тарбия дегендечи, эмнеге булар ушундай кичине садик убагынан баштап баланы кыйнайт, жаштыгын урдап? Анткени буларда ошончолук конкуренция бар да. Ошол конкуренцияга чыдасын деп ата-эне баласыны ошого түртөтчү. Биз акырында азыр менин оюм айтылып кетти да, азырчы мындай суицид. Айлыгы жакшы болсо, жашоо шарттарын мамлекет жакшы нерселерди түзүп койсо, жолдору зыңгыраган болсо, медициналык мекемелери сопсонун болсо, бала бакчалары, башка эс алуучу жайлары, дүкөндөрү
башка бир ыңгайлуулуктар түзүлгөн болсо, бүт шарттар түзүлгөн өлкөдө ошондой түштүк корейлердин арманы, алардын негизги проблемасы эмнеде болду экен, эмнени проблема деп эсептешет, эмне үчүн ошондой өнүккөн өлкөлөрдө баары болбосо дагы көпчүлүгү жанагынтип өзүнө өзү жан кыюуга барышат. Ушул мындай философиялык аспектидеги суроо болуп калып атат да бул. Негизи Кореяда мен 3 жыл жашап мени байкадым. Буларда жашоо деңгээли өтө жогору болуп кеткен, чынында айтканда. Япониядан жогору. Мен Европада болдум, Америкадан башка баардык өлкөлөргө барып келдим, салыштырдым. Анан булар шарты жакшы түзүлгөн, эл үчүн шарт түзүлгөн, толук. Айлык жагынан дагы, жашоо шарт жагынан дагы. Анан суицидтин себеби Кореяда Хан деген река бар. Ошонун эки жагында Сеул жайгашкан да. Хан рекада ар биринде мост бар. Ошо мосттордон көбүнчө ташташат өзүнүчү. Анан ошо мосттордон өтүп кетип атсаң, жазып коюшат. Сен мындай надпистерди көрөсүңчү, сен бизге керексиң, кыйналып атсаң чаал деп мындай система бар, суицид кылбасын дегенчи. Ошо ар бир мостто бар ошондойчу. Анткени ошол мосттон ташташат да баары суицид кылган адамдарчы. Менин оюмча, Кореяда дагы эл эмне дейт деген түшүнүк бар. Азияда барбырчы. Эл эмне дейт деген түшүнүк болгон үчүн ошонун эсебинен көпчүлүгү өзүнүн жанын кыят го дейм. Бул мындай болду, мен мындай болдум депчи. Менин оюмча ошонун эсебинен. Эми негизи эле ушул Түштүк Кореяда иштеп, ал иштин угуну ошентип эле уланта берейин деген пландар барбы, же кайсы бир учурда алган тажрыйбаны Кыргызстанга келип ошону колдоноюн деген ниет барбы? Мен жакынкы 5 жылдагы планым өзүмдүн кесибимден жакшы специалист болуу. Андан кийин албетте жакынкы 10 жылда Кыргызстанга барам деген оюм бар. Анткени үйүм ошол жакта, денем ошол жакта. Жакынкы 10 жылда Кыргызстанга барып иштейм деген чоң пландарым бар. Азыр 1-2 шакирттер менен иштешсам Кыргызстанда, менин 1-2 ординаторлорум бар. Ошолор менен иштешип, мындайча айтканда, ординаторлорго да жардам бергим келет, жаш ординаторлорго. Азыр эмне кылышын билбей атканча. Албетте планым бар. Как менин оюмча баардык эле кыргызда болсо керек, чет өлкөдө жүргөн. Кыргызстан өнүксүн, Кыргызстанга барып өзүмдүн билимимди, өзүмдүн жаштыгымды кетирейин депчи. Албетте жакынкы 10 жылда барып иштейм деген оюм бар. Кыргызстандагы медицина ошол Түштүк Кореядагыдай болуп өнүккөн болсо, мындай медицинада коррупция жок болсо, берилген айлык акы жок эле дегенде бир $10,000, $15,000, $20,000 боло турган болсо, ошол Түштүк Кореяга барат белеңиз? Албетте жок, 10,000 эмес, $1,000 болгондо да келбесем керек эле. Түшүнүктүү. Кыргызстандагы ушул адистер, жаштар чет өлкөлөргө аргасыздык менен жумуш иштөө максатында, дагы башка максаттарда чыгып кетпеши үчүн, Кыргызстанда калыш үчүн мамлекет эмнелерди кылыш керек? Айлык акы, биринчи айлык акы, экинчи мен ойлойм теория менен практиканы экөөнү айрыкча, мен медик болгон үчүн ошол медицинский сфераны билем. Теория менен практиканы айкалаштырыш керек. Министерство здравоохраненияда мен оюмча ушул жөнүндө көп ойлонуш керек го дейм. Анткени бизде теорияны 6 жыл бүтүп келип, ординатурада кыйналган учурлар көп болот да, башка эле нерсе. Теорияда биз 6 жыл эски советтик китептерди окудук, ал 20-30 жыл мурда эле ал методдор колдонулбай калган, ал метод леченияларчы. Анан китептерди жаңылаш керек, мен биринчи оюмчу. Мен эсимде 70-80 жылдагы китептерди окуп, анан ошону жанагы советтик агайга айтып бересиң, ал каякта колдонулат, эч жерде колдонулбайт. Анда чет өлкөгө чыгып китептерин карасаңыз, тамгалар жөн эле иллюстрация, булардын китептери да башкачачы. Булардын китептерин көчүрүш керек биз. Мен биринчи оюм ошол. Экинчи оюм, анан жаш ординатор бүтүп барса эле бир 15,000 айлык берем десе, эч ким калбайт негизи. Айла жок болсо эле калбаса, баардык специалисттер чет өлкөгө аракет кылат. Менин досторум деле бар, азыр Турцияда, Америкада жүрүшөт.
жаштыгыны 30-40 жашка чейин эң активный убагында Кыргызстанга берген эң жакшы эгер шарт болсочу. Жаштыгыны, күчүнү, потенциалын Кыргызстанга берсе, мен оюмча медицинада дагы бизде азыркыга караганда шарт андан да жакшы болот деп ойлойм. Эми бөлөкпөттөн жерде жүргөндөн кийин мекенге болгон сагыныч, туулган жерге болгон арзуу, куса баары болот болуш керек. Эми азыр телефон чыкты, видео байланыш бар дегендей, ошондой учурлар болот болуш керек, Видео байланышта эң кызыгы сүйлөшүп информацияны жеткиребиз, бирок мээримди жеткире албайт да, негедирчи, сагыныч сарабайт баары бир. Албетте кыргызча ырларды көп уга баштайсың чет өлкөдө жүргөндө, негедир. Кыргызча эски ырлар такыр учка укчу эмесмин. Бул жакта кыргызча эски классикаларды угуп, Кыргызстанды эстеп сагынычты таратам албетте. Аракет кылам ар 3 айда ата-энеме барып турганга. Ошол гана эме кылат, сактайт мени көбүнчө. Жакшы. Мен негизи ушул подкастка камдалган экөөбүз бир мерчемдешкен суроолорду берип бүттүм. Башка айтылбай калган же ушул биздин маектешүү, пикирлешүү учурунда кандай бир пайда болуп кеткен бир ойлор, пикирлер болсо угууга даяр. Өтө кызыктуу маек болду, рахмат сизге мени чакырганыңызга. Бул мен үчүн сыймык. Сиз менен баарлашуу, сүйлөшүү. Негизи менен жаштар көрсө керек көбүнчө медициналык подкаст, медицина жөнүндө айтсамчы, жаш координаторлор көрсө керек. Мен аларга айтарым то, что биринчи барьер, биринчи тоскоолдук универди бүткөндөн кийин чет өлкөгө иштейм деп чечсе адамчы, бул тил жагынан тоскоолдукчу. Мен башында ойлочумун, тилди эркин сүйлөп, анан чет өлкөгө чыгып кетем деп. Бул мүмкүн эмес нерсе экенчи. Тилди Кыргызстанда жүрүп эркин үйрөнүүгө кыйын, мүмкүн эмес. Биз менин мындай айтканда лайыктат да. Биринчи сертификаттарды эле алыш керек, болгон эле тил эркин сүйлөгөнгө аракет кылбаш керек. Например, англис тилинде IELTS деген сертификат бар, корей тилинде TOEIC деген. Ошолорду эле бир определенный уровень алып, чет өлкөгө жөнөтө бериш керек ар биринечи. Тилди эркин үйрөнүп, анан чыгып кетем деген ой болбой эле коюш керекчи. Экинчи барьер чет өлкөгө чыгып кетүү бул финансыл барьер дейм. Финансы негизи биринчи универди бүткөндө финансы эч ким жок. Көздү жумуп эле ата-энеңден акчаны алып эле чет өлкөгө кете бериш керек, бул жака келип туруп төлөйм депчи. Ошол менин советтерим. Мен ойлойм, чет өлкөгө чыгып, чет өлкөлүк опыт дагы бул жашоодо керек болот экен. Адам боо эле орусча айтканда выносливый болуп, жашоодо адаптивный болуп калат экен. Айрыкча биз корейский культурада жашаган үчүн көчмөндөр адаптивный келишетчи, мындай ыңгайлашып кетет баардык средагачы. Корейстер менен корейч болуп кетет, мындай жашоо шарт жаман болсо көнүп кетет. Анткени ал биздин каныбызда бар окшойт. Анан жаштарга айтарым, рисковать этип, мүмкүнчүлүк болсо, өзүң кыялың болсо, чет өлкөдө бир ийгиликке жетем деп аракет кылыш керек. Анан эң башкысы бул Кореяда азыр нетворкинг деген сөз өтө популярдуу да. Мындайча айтканда котом тааныш билиш. Бизде тааныш билиш десе эле башкача ассоциация бар. Тааныш билиш менен ишке кирип алды, же тааныш билиш сет чечет, связи решает дегенчи. Бирок Кореяда тааныш билиш деген бул чечпейт. Тааныш билишиң болсо, сен интервьюга гана бара аласың, бирок акыркы ишке кирүү деген бул өзүңдүн медициналык skills, өзүңдүн тажрыйбаңа жараша болотчу. Анан Кыргызстанда жүргөндө мен өтө көп корейч тааныш билишти ашырып, алар менен сүйлөшүп, алардын культурасына кызыгуумдун себебинен Кореяга келип калдымчы. Тил үйрөнүүдөн биринчи ошол элдердин культурасын үйрөнүш керек, менин оюмча. Ошол кыска кеңешим. Мен өзү көп нерсеге эме кыла элекмин, жаш специалистмин да көп совет бере албайм, бирок азыркы деңгээлдеги кеңештерим ошол. Балким кийинчерээк такыр башка нерсени айтармын. Жайнак мырза, Жайнак иним, менимче баягы көп жашаган билет, көп жашаган ушундай бир макал бар го. Көп жашаган, көп көргөн деген да. Көп жашаган эмес, көптү көргөн билет дегенчи. Анан ошо мен эми кеңешим кандай болуп калат?
мен али мен көргөн эткеним ушунча эле кеңеш бергеним кандай болуп калат азырынча ушул деген сөз болуп атпайбы. Менимче ушул биздин коомго, анын ичинде жаштарга пайда болоорлук, өзүнүн жашоосунда кереги тиерлик бир кеңештер айтылды. Мен ал үчүн рахмат айтам, алкыш айтам, ыраазычылык билдирем. Иштерде ийгилик болсун, ден соолук болсун негизи. Сизге дагы чоң рахмат, убакыт бөлгөнүңүз үчүн өтө баалайм. Ишиңизге ийгилик. Рахмат чоң.